кубанычтабыз, кубаныч келгениңизге. Анан бүгүн ошо бүткүл дүйнөлүк мындай акчага маани берүү, сарамжалды колдонуу күнү экен. Анан таң эрте WhatsApp аркылуу да көптөгөн бизге билдирүүлөр келди. Элдин пикири ошол акчаны көп учурда мындай сабатсыз колдонгондугун, той аштарга короткондугун, акча чогулта албай калгандыгын, анан кредитти туура эмес алып төлөй албай калгандар көп билдирүүлөрдү, сунуштарды жазышты да. Негизи эле ошол сөз башынан болсун да, каржы сабаттуулугу деген эмнеден түшүнүшүбүз керек бул сөздү? Эмнеден башташыбыз керек? Эми жөнөкөй сөз менен айтканда, каржы сабаттуулугу бул өз акчаңды, каражаттарыңды туура башкаруу жана ошол каражат тууралуу туура чечимдерди чыгаруу десек болот да. Бул жаатта адам ошол эле финансылык билимин арттырып, финансылык аракеттерди жасап, финансылык мамилесин өзгөртүш керек, жакшыртыш керек экен. Мисалы каражат топтоонун мисалы көлөмү аз болуп атса, демек адам балким туура эмес бир чечимдерди кылат, сатып алууларда же коротууларда, же туура эместерди иштейт. Балким ошо кирешелерин көбөйтпөйт, же экономдобойт, же кирешелерин көбөйтпөйт, же балким экөөнү тең кылбайт бир маалда. Ошондуктан мындай көйгөйлөр көп болушу мүмкүн да. Ошо финанс сабаттуулуктун балким деңгээли жогору эмес дегенди билдириш мүмкүн. Топтош керек, мисалы 10%-ын бөлүп топтош керек дегенди көп эле айтабыз, бирок ишке келгенде, турмушка келгенде көп айтат. Мисалы балага карам көп дейт, мүмкүнчүлүгүм чектелүү дейт, ачка отурабыз дейт, кийим-кечек дейт, ушундай бир факторлор көп да. Мисалы үчүн, мисал кылып кетели, 15 000 сом айлык алган инсан кантип тыйынын үнөмдүү сарптайт жана жеткирет? Эми албетте бул кыйыныраак болот, бирок ага карабастан аракет кылыш керек жана бул жерде баягы айтып кеткендей ошо балким 15 000 таап деле туура эмес колдонгон деле мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн, факттарчы. Ал үчүн сиздер ошо бюджетти жүргүзүңүздөр керек да. Ал адам баардык ар бир сомго чейин ошо кирешелерин таап, чыгашаларын жазыш керек. Анда ошондо анализ жүргүзгөнгө мындай себеп болот, негиз болот. Ошондо көрсө болот да, каякка кандай кетип атат. Мен ойлойм, анын ичинде ошол бир керексиз нерселерге да кеткен болушу мүмкүн. Мына кечээ жакында эле Кыргыз Республикасынын статистикалык комитети чыгарды. Кыргызстандагы орточо айлык 32 000 сомду түздү. Бул ошону кандай азыркы мындай базар экономикасы менен алганда, туура элеби? Бул жетиштүүбү? Жашоого. Да бир корзинаны эсептеп чыктыңыздарбы дейм да? Жок, бул ошол статистика комитети чыгарып турат. Эми орточо мындай карасак, айлыктар ошол базарда бааларга ылайык, мындай базарда баа өсүп атса, айлыктар да бир аз өсөт дегендейчи. Эми айлык албетте баардыгына жетпейт. Балким кээ бирде мындай сөз болуп калат. Эң айлык алганда бир 2-3 күн жыргап, калган 27-28 күн кыйналам дегендей, жыргабай жашайсың да, ошондой дегендейчи. Айлык деген ушундай экен. Аны негизи эле жалпы мындай карасаңыздар, акча каражаттар бул чектелген ресурстар да. Андай чексиз болбойт экен да. Биз каалаган жакка корото албайт экенбиз. Канча болсо да, хоть миллион тапсаң деле, анын баарын бир заматта коротуп койсоң болот. Ошол жаатта финансылык сабаттуулук бул канча киреше таппасаң дагы, аны туура башкарып, колдонуп, каражат топтоп, аны көбөйткөнгө мындай аракеттериң, мамилеңди түздөсөң, кийин ошол эле көп акча тапсаң дагы ошону туура колдоно аласың деген. Топтогон акчаны да туура пайдалануу, ал да бир өзүнчө маселе. Топтоду дейли, бирок топтогондон кийин аны каяка жумшайбыз деген маселе да бар да. Ал башка көйгөй. Туура биринчиси ошо акчаны биринчи топтоп алайын дейт адам, бирок топтогондон кийин кантип көбөйтөм, каяка салам? Ал жерде албетте сиздин акчаңыздарга көз арткандар да көп болот. Ошол эле алдамчылар да кездеши мүмкүн. Ушул жаатта ошо инвестиция тууралуу теманы өтө терең жакшылап изилдеш керек. Ал жерде тобокелдиктер көп. Мунун баарын албетте көптөгөн ресурстар бар. Дүйнөлүк деле баягы чоң, баягы миллионер, миллиардерлердин деле китептери бар, тренингтери бар. Ушуну изилдеп, бизде деле мисалы баалуу кагаздар бар, мамлекеттик баалуу кагаздар. Бул баягы 100% кепилдик менен десек болот. Биздин депозиттер, аманаттарды коргоо агенттиги тарабынан корголгон.
ал жакта мындай эч коркпой сала берсе болот да. Эмнегедир биздикилер депозитке көп ишене беришпейт. Эмне үчүн бул кайдан пайда болгон мындай ишенбестик? Билбейм, биздин маалыматтар боюнча депозиттик база ошо жеке жактардын базасы жылдан жылга өсүп келатат. Мисалы 21-жылдын январь айына алсак 98 миллиард сом болгон. Ушул жылдын 23-жылдын январына карасак 128 миллиард, 30 миллиардка өскөн. Жылдан жылга өсүп келатат. Балким кээ бир ушу сиздерге кездешип калаттыр. Ооба, региондордо угуп калабыз. Ал жакта бир аз балким ишеним төмөнүрөөк, бирок жалпысынан караганда Маалыматтын жоктугу окшойт. Да, ошондой да. Пайыздык көрсөткүчтөрү кандай болот? Азыркы учурда бир 12%дан 15%га чейин бар. Мына азыркы учурда ушу дүйнөлүк каражат топтоо күнүн байрамдоо ушу иш-чаралардын арасында дагы кээ бир банктар пайыздарды жогорулатып, ошо адамдар депозитке салып, ошол жакта топтогонго мындай эметип атат да, стимул. Кубаныч мырза студиябызга атайын мондай тыйым чогулта турган алып келген экен. Жасалган Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнө карата. Кыргыздын боз үйү менен жасалган тыйындарды чогултуп, бул эми мунун ичине көп деле каражат чогултканга мүмкүнчүлүк болбойт, бирок бул сиз айткандай финансылык сабаттуулугубузду жогорулатып турган биринчи кадам десек. Балдарга үйрөтсөк болот экен да. Эң биринчи багы ушул акчаны кандай үнөмдөө, топтоо боюнча. Жаш кезинен баштаса, мен ойлойт элем, узак мөөнөттө булар көбүрөөк топтой алат. Эми кийин мисалы 20-30 жашка чыкканда өз иш канаасын ачып, балким бир инвестиция кылаарда ошол көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да аларда. Балдарга канча жашынан баштап үйрөтө башташыбыз керек ушул? Биз мисалы кээ бир учурларда ушундай балдарга арналган конкурстарды жарыялайбыз. Өткөрүп келгенбиз. Мындай карасак 2 жаш, 3 жаш балдар деле акчаны түшүнүп калат экен да. Түшүндүрсөчү. 5 сом берчи деп ооба, артынан ууп. ооба. Эң жакшысы балким баягы мектеп жашка жетип, 1-класска барганда ата-энеси мындай жол кирегеби же тамактанууга акча бергенде, ошону баягы уже ошого чейин деле билип калса, ооба, жакшы болот да. Көрүүчүлөрдөн да көптөгөн суроолор түшкөн, билдирүүлөр, сунуштар, окуп коелу. Буга көп делеменин кереги жок дейт. Акчаң аз болсо айла жок сарамжалдуу болот экенсиң деп билдирүү жазган экен. Өтө деле көп акылдын кереги жок дейби? Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен дейт. Менин 4 балам бар дейт. Мен өзүм 4 жерде иштеймин дейт. Деп жазып коюптур. Мен Таластан жазып жатамын дейт. Акча такыр чогулта албай койдум дейт. Бирок керектүү маалда мал бизге жакшы инвестиция болот дейт. Кубаныч мырза, ушуну эле улап элечи, көп тапсаң көп кетет, аз тапсаң аз кетет деген түшүнүк бар да бизде. Эми бул багы контрол маселеси, ошол эле бюджет маселеси. Мисалы биздин шарттарга байланыштырсак, малды деле биз тоого же жайытка чыгарып туруп, аны карап турбасак, контролдобосок, тияка кетип калат, бияка кетип калат, таппай каласың. Акча каражат ошондой эле экен. Аны контролдобосоң, ал каяка кантип кетип калганын билбей каласың, аягын таппай каласың дегенечи. Ошон үчүн эсеп жүргүзүп, контролдоо бул ошо каражат маселесине да, каражат топтоого тийишет экен. Канча убакыт ушул натыйжасын берет? Себеп деген адатка айланыш үчүн бир убакыт керек да. Мисалы 1 ай контролдоо, 2 ай же мындай бир белгилүү бир мөөнөт барбы? Мындай эл аралык бир сурамжылоолор айтор мындай. Статистикалар, Эми мен өзүм жеке тажрыйбам боюнча бир 3 ай жетиштүү болот да. Эми албетте сезондордо башкача болот. Той-пойлор болуп калат, ал жерде совсем башкача. Бирок эми баягы көнгөнгө адатка бир айлантканы бир 3 ай жетиштүү. Кандай адамдар байыйт, кандай адамдар такый байыбайт деп жазган экен 956 менен бүткөн абонент. Байлыктын да формуласы бар экен, кедейликтин да формуласы бар экен. Аны эми эң негизгиси байлыктын формуласы бул ошол. Сиз кирешеңизди алып туруп коротосуз, андан кийин акча, каражат сөзсүз калыш керек. Аны сиз туура инвестиция кылсаңыз, ошол сиздин акчаңызды көбөйтүп берет экен. Биз ушунун баардыгын кыргыз бир эле макал менен ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп туруп кутулабыз да. Негизи. Өзүбүздү соротобуз. Анан биякта бул жакта баягы финансылык максат коюу, баягы кыялдар бар, каалоолор бар, бирок аны финансылык максатка айлантсак, ошондо мөөнөтүн, баасын аныктап туруп,
так өзүбүздүн алдыбызда көргөндөй кылып туруп элестетсек, ошого бир финансылык план түзүлүп, кадамдар жасалат экен да жеткенге. Натыйжасын бере тургандай, сиз жана малды мисал кылып атпайбы, мал жандообуз деп. Мал бар, мисалы үчүн жер алып коюшу мүмкүн, үй алганга максат коюшу мүмкүн, машина алганга максат коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн жеке кийим алганга деген сыяктуучу кайсынысы туура? Айдыс катары. Эми адамдын жашоосунда мындай Ал деле мүмкүнчүлүккө жараша болот. милдеттүү түрдө мындай бир расходдор бар. Албетте ошо үй, жай, кийим кече, тамак аш деген ошонун баарын эң баягы биринчи негизги нерселерди камсыздап кылып, андан кийинкисилерин ойлогон туурараак дейм. Көрүүчүбүз жазыптыр, акчаңды башкарганды үйрөтөм деген курстарга барбагыла деп, биринчи ошол жактан акчаны үнөмдөгүлө деп. Чындап эле азыр социалдык тармактарда ушундай курстар, тренингдер, менин сабагымды окусаң миллионер болосуң деген мындай катуу лозунгдар менен окуулар абдан көп да. Ошо кандай сиздин оюңуз? Тескерисинче аларга акча салган туурабы, туура эмеспи? Ооба. Айтат элем, биздин ошо Финсабат KG деген сайтыбыз бар, бекер ресурстар, Кыргызстанда алгачкы ошо ресурстардан бири болуп эсептелет. YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларыбыз бар. Ошол жакты биринчи бекер изилдеп окуп көрүңүз дейм. Ал жактан буюрса, ал жакта толтура пайдалуу маалымат бар. Ошондон кийин уже кирешеңиздер көбөйүп баштагандан кийин балким Керек. кийин акчаңыз тышкары пайда болсо, андай курстарга эми ошо тренердин тажрыйбасын биринчи билип, изилдеп, анан барып койсоңуздар деле балким болот. Ашыкча, бирок акыркы акчаларды ага коротпой да коштойт. Акча үчүн ден соолугуңду коротуп, бирок ошол тапкан акчаңа кийин ден соолугуңду кайра ордуна калыбына келтирип кала албай турган бир коркунуч туудурбай турган бир жашоону мындай өзүбүзгө түзүшүбүз керек го дейм. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Алдыда музыка.